Мөмө дарактардан коронавирусу болгон бактериалдык күйүүккө каршы альтернативдик кеңеш. Мөмө дарактардан коронавирусу же болбосо СПИДи деп аталган бактериалдык күйүүктөн улам биздин дыйкандар өзгөчө кырдаал абалында. Бактериалдык күйүүк пайда болгондон кийин 1 айдын ичинде болжолу менен 380 футбол аянтына барабар болгон бакчаны жараксыз кылган өтө коркунучтуу бактериялык оору. Тез жугусуна карабастан айыктыруучу дарысы жок болгондугуна байланыштуу чоң чыгымга учуратуу коркунучун туудурат. Ошондуктан оору күчөп кетпеши үчүн алдын алып, оору пайда болоору менен күтпөстөн тезинен жок кылуу максатында жерге көмүп салуу эң жакшы ыкма болуп эсептелинет. Алмуруттун жана алманын негизги душманы болгон бактериалдык күйүүккө каршы кеңештер жөнүндө билип алсак. Мөмө дарактардын күйүүк оорусу бактардын кабыгындагы же бактын бутактарындагы жараларда кыштап чыгуу абалда турган бактериялар эрте жазда температура көтөрүлгөндө ал жаранын аймагында активдешет. Шире кыймылдаганда бактериялар кабыктын бетине өтүп, жарада бактериялык былжыр, экстудат пайда болот жана бул бактериялык суюктук жаан-чачын, шамал, курт кумурскалар, канаттуулар жана эмгек шаймандары аркылуу ташылып турат. Оору жуккан гүлдөр менен контакт болгон курт кумурскалар же жаан аркылуу айланасында гүлдөп жаткан гүлдөргө оорунун микробтору жайылат. Инфекция жуккан гүлдөрдөн бутактарга жана бүчүрдөн жаңы бүчүрлөргө өтүп, же дыйкандардын шаймандары аркылуу жайылып, аягында бүткүл дарактын өлүмүнө алынып келинет. Ата айтып тургандай эле, бактериалдык күйүүк оорусун жуктурган өсүмдүктөрдүн бутактары, гүлдөрү жана жалбырактары күйүп кеткендей феноменге же болбосо көрүнүшкө келип, өлүп калууга учурайт. Гүлдөрү сууга чыланып калгандай куурап, күрөң түскө айланат. Ал эми мөмөлөр жабыркаган жерлери өңү карарып, кургап калгандай көрүнөт. Алма бактардын жалбырактары болсо куурап, күрөң өңгө боелуп, ал эми алмурут бактардын жалбырактары болсо кара түскө боелуп калат. Ошондой эле бутактар жана бүчүрлөр таянган таяк сыяктуу ийилип калат. Ынымдуу болгондо бутактарда бактериялык ширеп пайда болуп, жалбырактары өлгөн бутактар күйүп кеткендей көрүнөт. Ал эми оору чыга элек чарбаларда мөмө дарактардын күйүүк оорусун алдын алуу үчүн сөзсүз төмөнкү эрежелерди сактоо зарыл. Биринчиден, жумуш бут кийимдерин, кол каптарды жана кайчыны мезгил менен дезинфекциялап туруу керек. Дезинфекциялоо үчүн 70% спиртке же 20 эсе суютулган хлоркага малып же болбосо чачкыч менен бир калыпта чачуу керек. Экинчиден, клопсалдатик аттуу курт кумурскалардын кыймылын чектөө керек. Алма жана алмурут гүлдөгөн мезгилде бактериалдык күйүүк оорусунун зонасынан 2 километр радиуста чаңдаштыруучу клопсалдатиктердин көбөйүүсүн жана кыймылын чектеп, курт кумурскалар менен күрөшүп, жапайы арылардын уюктарында жок кылуу зарыл. Үчүнчүдөн, туура кыйыштыруу керек же болбосо оорусуз көчөттөрдү колдонуу зарыл. Мөмө дарактардын кыйыштыруусун же көчөттөрдү тигүүдө бактериалдык күйүүк оорусу пайда болгон коңшулаш шаарлардан же айылдардан чыккан жана ошондой эле белгисиз чет өлкөлөрдөн келген көчөттөрдү колдонууга болбойт. Төртүнчүдөн, дарактардагы жаранын аймагын алып салып, дары сүйкөө керек. Жаралар негизинен патогендердин жашоо чөйрөсүнө айлангандыктан, бутаган кезде жара симптому бар бутагынын төмөн жагынан бутагандан кийин каттоодон өткөн дарыны бир калыпта сыйпоо керек. Бешинчиден, профилактикалык дары-дармектер менен алдын алуу. Бүткүл өлкө боюнча алма жана алмурут бактары гүлдөөсү башталганга чейин марттын аягынан апрелдин ортосуна дейре гүлдөр гүлдөп жана бүчүрлөрдүн өнүп чыгышы учурунда каттоодон өткөн дарыларды чачуу зарыл. Мындан тышкары, бүткүл шаарлардын же райондордун аймагында, эпидемиологиялык зонада же 5 километр радиустагы аралыкта, коңшу шаарларда жана райондордо экинчи жолу дары чачуу алманын жана алмуруттун гүлдөрүнүн 80% гүлдөгөндөн кийин 5 күн соң толук гүлдөгөн мезгилде апрелдин ортосунан майдын башына чейин жүргүзүлөт жана 15 күндөн кийин апрелдин аягында май айынын ортосунда кайрадан дары чачылат. Эгерде өзүңүздүн багыңызда же тегеректеги фермаларда бактериалдык күйүүк оорусу пайда болсо, кандай чараларды көрсө болот деп ойлонсоңуз керек. Биринчиден, оору пайда болгон бактан 100 метр радиустагы айланасы бул алдын алуу аймагы. Оору пайда болгон точкадан 2 километр радиустагы аймак кооптуу аймак болуп эсептелет. Оору пайда болгон точкадан 5 километр радиустагы аймак контроль аймагы деп белгиленип, системалуу түрдө контроль жасоо керек болгон зона болуп эсептелет.
Эгерде алдын алуу аймактагы оору пайда болуп, пайызы 5%дан ылдый болуп, оору алмурут дарагында пайда болсо, ошол даракты гана кыйып салуу зарыл. Оору алма дарагында пайда болсо, ошол даракты жана жанаша жайгашкан дарактардын баарын кыйып салуу абзел. Оору пайда болуунун пайызы 5%дан жогору болсо, анда бакчадагы дарактардын баардыгын тамыры менен кошо жулуп жок кылуу максатында жерди казып, кыйылган дарактарды таштап, акиташтан чачып, көмүп салуу керек, же болбосо белгиленген жерден өрттөлүнүп салуусу зарыл. Андан соң бакты жабуу тууралуу чечим чыгарылат. Мындан тышкары ооруга чалдыккандардын саны 5%дан төмөн болсо дагы, 2ден көбүрөөк жерден оору пайда болсо, бүткүл бактын баары карантинге жабылат. Ал эми жабылган бакта 3 жыл бою алма, алмурут сыяктуу бактериалдык күйүк ооруларын алып жүрүүчү өсүмдүктөрдү өстүрүүгө тыюу салынат. Бирок карантиндин убактысы аягына чыккан соң башка көчөттөрдү дароо эле отургузуп өстүрсө болот. Сөздүн аягында кооптуу аймак, контроль аймак жана алдын алуу аймагын кошуп, бактериалдык күйүүккө каршы алдын алуу үчүн мөмө дарактар гүлдөрдүн алдында бир жолу гүлдөп бүткөндөн кийин бир жолу, жалпысынан 2 жолу дарылоо менен алдын алуу керек. Бат жугуштуу жана дарылоо жолдору жок болуусу жагынан алып караганда бактериялык күйүк оорусу COVID-19 оорусуна окшош. Бардык адамдар маска кийүүгө катышып, биздин багбандар күнүмдүк жашообуздагы эрежелерди сактоо менен бизди карантин боюнча алдыңкы өлкө катары дүйнө жүзү мактагандай эле кылдаттык менен мониторинг жүргүзүп, өз убагында билдирүү берип жана профилактикалык эрежелерди сактоо менен бул кризистен ийгиликтүү чыгабыз деп үмүттөнөбүз.